Саламатсыңарбы? Мен Сайрын Сейжемин. Өткөндө кылжыгыш жөнүндө сөз кылдым элем. Мына теплицадагы бадыраңды кандай формага келтирүү жөнүндө. Формага келтирүү үчүн таладагыларды формага келтирбейбиз. Мындай жабык күнөсканадагыларды формага келтиребиз. Формага келтириш үчүн астындагы 4 бадыраңды кесип салабыз. Мындай чоң жалбырактарды кесип салабыз. Бу жерде вентиляция болуш керек да, аба. Мындай алып кесип салабыз. Мен кесиш үчүн мындай салатный кайчын иштетем, курч. Анан бу жерден 4 мөмөсүн кесип салабыз. Мындай мөмөлөрүн. Бул мөмөлөрүн кесип салганын себеби бадыраңдын тамыры жайылып өзүнө келиш керек да. Өзүнө тамыры өзүнө келиш үчүн ошо 2-3 жалбырагын 4 мөмөсүн жаңыдан түйгөн алып салыш керек, аябаш керек. Анан мындай усы деп коет, мурутчаларын алып салыш керек. Кээ бир мурутчалары керек, мындай өздөрү мындай ороп калат да, өздөрүнүн боюн кармаш үчүн. Муну албай эле мындай кереги жокторун алып туруш керек. Бул мурутчаларына дагы аябай көп азык заттар ушуга кетип калат да себеби. Анан биз бадыраңды формага келтириш үчүн мына жанагындай айттым, мындай мөмөлөрүн алып салабыз, жалбырактарын. Жалбырактар да аябай чоң болот да, мындай. Мен мындай болсо мындай чоң. Жалбырактардын астында вентиляция болуш үчүн алабыз. Анан кийин пасынкование деп коет орусча. Бул өгөй бала да, кыргызчасын айтканда. Мына өгөй бала шыктарын алып салабыз. Аябай эле. Мында дагы турат. Мына шагын. Мындай шакты бул чоңоюп кетти, мен көрбөй калдым да. Мына жеринен алып койсок жакшы. Себеби жеринде 2-3 бадыраңды өстүрүп берет да дагы. Ошентип формага келтиребиз. Мында да турат, мына бири-бирине чаташып кеткендерди дагы эметебиз. Алып салабыз. Мен бул үйрөтөйүн дегенин себеби жанагы ютубта жүрбөй бүт эле подписывайтесь, ставьте лайки деп турат. А мен подписывайтесь деле дебейм, ставьте лайки деле дебейм. Себеби мен ошо өзүбүздүн кыргыздарга үйрөтөйүн деп атпаймынбы. Мына мында пасынок. Мына пасынок мен алып салып атам да. Муну аябаш керек. Мында да турат пасынок. Мындай кичинекей пасыноктарды алса жакшы. Чоңоюп кеткенин алгандан көрөчү. Ар бирин мындай кылып по часовой стрелке оройбуз. Анан ашыкча мурутчаларын алып салабыз. Муну мурутчаларына да өтө көп азык зат ушуга кетип калат да. Мына бир мурутча, бир бадыраң деп кое бересиңер. Мен бул эмени үйрөндүм, мен ушу жакындан бери үйрөндүм. Мен көбүнчө Байдыйкан деген дыйкандардын колдо борбору бар. Ошол борбордун агрономдору бар. Анан кийин СКС, Жалал Абад СКС деген бар. Ошонун агрономдорунан үйрөндүм да. Үйрөнүп, анан көбүнчө бул органика кылып өстүрөбүз, бул бадыраңдарды. Мен органикалык жер семирткичтерди салбайм буларга. Буларга биогумус салам да. Ошо органикага жакынкы арада бардыгыбыз өтүшүбүз керек. Ошон бул мен өзүм кичинекей мини теплица деп коет. Мен өзүм хоббим да. Мындай люк жасап койгонбуз. Мындан аба кирип турат. Анан күн ысыганда мындай кайра ачып коебуз да. Анан гумус деп атам. Ошо гумус жөнүндө да айта кетейин. Мен сөлжан багам да. Сөлжан багып ушуларга гумусту былтыр да салгам, быйыл дагы
Ар бирине бирден гумус салып, анан кийин көчөттөрдү эктим да, мындан да гумустар турат. Гумус жөнүндө да айта кетейин. Ушул жерде мен гумус өстүрөм, бул жерде Сөлжан багамында. Мына үстү жабык эме. Мына жерде мына эме Сөлжан багамын, мынакей Сөлжандар. Ушулар эмеден малдан чыккан кыктарды жейт, жеп гумус жасашат өздөрү. Анан бул эмеде микробтор анча болбойт, жугуштуу оорулар өсмүктөр үчүн. Анан өсмүктөр үчүн кандай химиялык заттар болсо, ушу гумуста бар. Эмки дагы ошо бадыраң чоңойгондо дагы бир тартып силерге тааныштырам. Ага чейин саламатта болгула.